Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Кыргызда кылгылыкты кылып коюп, кылжып менен бууп коюп, кээде ырсайып, кээде момоюп, кээде акыл үйрөтүп отурган адамдар тууралуу жакшы сөздөр айтылбайт эмеспи? Кыргыз-тажик, кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу маселелерде да кудум ушундай биздин саясатчыларыбыз кезинде ити чөп жеп, айтканы айткан, дегени деген болуп жүргөн жогорку мамлекеттик кызматкерлерибиз да бар экени айтылып жүргөнү белгилүү. Бүгүн эми президент Садыр Жапаров дал ушул маселе боюнча журналист тарабынан суралган кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу аскердик чыр-чатактардын айынан биздин жарандарыбыздын өмүрү кыйылып, өлкөбүздүн тынчтыгына, бүтүндүгүнө түздөн-түз кооптуулукту жаратып жаткан жагдайдын тарыхый негизги себептерин ачык айтты. Көрсө, күн алыс соц тармактардан чыгып алып, кыргыз элине акыл үйрөтүп, өзүн эң эле сабаттуу кылып көрсөтүп келе жаткан, Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн жанын тобокелге сала тургандай образда көрүнгүсү келип жүргөн кишилердин бир кол тамгасы Кыргызстаныбыздын башына мына ушундай терс жагдайлардын келип чыгышына, кыргыз-тажик чек арасынын тез арада чечилбей жатышына себеп болуп жатыптыр. Мен чек араны бүгүн отуруп алып кол коюшуп чечкенге даярмын. Бирок ал бизден зависит этпей атат. Чек ара маселеси бул оюнчук маселе эмес экен. Ооба биздин 36 жаран өлдү былтыр апрель айында Тажикстан менен болгон кагылышууда ошо 36 жараныбыз өлдү. Бул 30 жылдан бери чечилбей келаткан маселе экен. Биз ага чейин Өзбекстан менен маселени чек араларыбызды такташып келатканбыз. Өзбекстан менен бүткөндөн кийин анан Тажикстанга өтөлү дегенбиз. Ага чейин мен ушу Тажикстандын чек арасы боюнча кагаздарды карай эле келем. Май айында мен улуттук коопсуздук кызматынан баягы өкмөттөр аралык комиссиянын кагаздарын алдырып келдим. Ал жерде 3 талаш тартыш маселе бар экен. Бирөөсү болсо жана 4 көчө менен ошол жана жак өрүк менен Көкташ. Ушул жерде 275 метр. Анан кийин Боорукка кеткен жол. И үчүнчүсү Баткен району менен Лейлек районунан талаш жерлер бар экен. Бирок алар юридикалык жактан биз аяктан правбыз. Ал эми 4 көчө боюнча 2009 жылы 3 мартта Адахан Мадумаров Совет Безопасности болуп турган мезгилде кол коюп берип салган протокол бар экен мынакей мондай. Ушул жерди алар биздики деп атат. Мен айтып атам, жок, силердики эмес. Бул жер 100 жылдан бери биз өтүп жүргөн жер Лейлекке. Десем, алар муну бетибизге такап атат. Мына Мадумаров секретарь Совет Безопасностьна кол коюп берген деп атат. Ал мындай кол коюптур. Ошол 275 метр жер Тажикстандык экенин тааныйм дептир, ооба силердики деп бериптир дагы. Бирок кайра 49 жылга бизге арендага берип тургула дептир, деп кол коюптур мына. Ошо менен ушул протокол менен 49 жылга арендага алгансыңар силер деп атат. 12 жылыңар бүттү, 37 жылдан кийин же жабабыз, же кайра сүйлөшүүлөрдүн негизинде узартабыз деп атат. Мен айтып атам, Мадумаровдун кол койгонго акысы болгон эмес ал убакта деп атам. Эч ким аны ыйгарым укук берип жиберген эмес деп атам. Жарабайт мунуңар деп атам. Анткени эки өлкөнүн ортосунда чек ара маселеси кандай чечилет? Биринчи, өкмөттөр аралык комиссиялар иштейт. Булар официалдуу түрдө. Андан кийин алар макулдашып, соглашениеге кол коюп келсе, мага келет президентке. Анан мен карап туруп макул болсом жогорку кеңешке жиберем. Жогорку кеңеш макул болсо ратификациядан өткөрөт. Кайра мага келет дагы мен кол койгондон кийин бүттү эки мамлекеттин ортосунда чек ара бекемделди, чечилди десек болот. Башка бир дагы тармактын акысы жок барып кол койгонго. Мен ошого таянып атам. Анын эч ким укук берген эмес. Бул протокол жараксыз деп атам. Бул жерде спор жок. Башка жерди чечели деп атам. Мына ушинтип талашып келатабыз. Эгер чеч, сенде күнөө кетип атат, бүгүн эле азыр эле чеч десеңер, анда чечип кое берем. Бирок биз буга жол бербейбиз. 275 метр жер эмес, 5 метр жер биз бергенге акыбыз жок. Бул менин менчик жерим же сиздин менчик жериңиз эмес, бул элдин жери, мамлекеттин жери. 100 жылдан бери ошол жерге каттап жүргөн жер. Эгерде чечип ушул менен чечиле турган болсо, анда 37 жылда эле көз ачып жумганча эле өтүп кетет. 37 жылдан кийин ал Лейлек толук анклав болуп калат. Ушуга макул болуп чечебизби? Жок, бул юридикалык документ эмес деп биз ушундай талаш тартышыбыз бар. Андан сырткары ошол, эми ачык эле айтып коеюн, эми кеп болуп кетти. Лейлек менен Баткенде 210 миң гектар жер талаш жер деп атат. 1924 жылы бул жерлер силерге өтүп кеткен деп атат. Ушуну менен биз ушу жерди бересиңер деп атат. Мен айтып атам, жок, силерге бул жер өтүп кеткен болсо, бизге өтүп кеткен болсо 24 жылы. Анда 24 жылы биздики мургап өтүп кеткен деп атам силерге.
Ал жер 3 миллион гектар жер. Анда аны бергиле, анда биз силерге бу жерди берейин. Бу жердеги элди мен ошол жака көчүрүп кетейин деп атам. Жок дейт, андай эмес дейт. Жок, бу жер биздики. Мына ушул эле маселе. Кудай буйрса, мен ойлойм, тынчтык жолу менен, сүйлөшүүлөр жолу менен биздин эле тарапка же Тажикстандын эле тарабына оодарбастан эки жактын тең кызыкчылыгын бирдей карап туруп, анан чечебиз. Көпчүлүгү биздин саясатчылардын, илгерки ата-бабаларыбыздын айрымдарынын саясий катачылык, мамлекеттик ишмердүүлүк катачылыгынын кесепетинен ушул көп жерлерибиз талаш болуп атат. Мисалы мен эми атын атабай эле айтайын, бир жерибизди ушул кошуна мамлекет менен 1956 жылы протоколдоштуруп, ошо айыл өкмөт башчысы, областтын, райондун башчысы берип жиберген экен. Биз эттин планын толтура албайбыз, анан ушул жердин налогун төлөй албайбыз, мына ушу кошуна өлкө төлөсүн деп туруп өткөрүп берип койгон экен. Өзүбүздүн ата-бабаларыбыз, мамлекеттик ишмерлерибиз өткөрүп берип койгон экен. Мына ошонун кесепетинен дагы бир топ талаш тартыштар болду, бирок биз бир топ жерин кайра кайтарып алып атабыз ошону. Мына эми мен жамандагандай эле болбоюн, ушул эле Адахан Кимсанбаевич Мадумаров боюнча. Өзү абдан билимдүү, сүйлөсө тили буудай куурат дегендей. Анан ушундай катачылыктарды неге кетирет дейм да. Мына 2007 жылга чейин аягына чейин мен депутат болгом. Каркыраны мен бербей чырылдап өткөрбөй койгомун такыр. 10 чакты жол алып келишкен парламентке. 2007 жылдын аягында бизди депутаттыктан таратып ийди. 2008 жылдын апрель айында ак жол менен келишти. Адахан Кимсанбаевич өзү спикер эле. Добушка койду дагы өткөрбөйдү. Ошол жерден Ибрагим Жунусов чырылдап ыйлап турду. Вай, могу жерде катачылык бар Каркырада, таласта бар, ана мына Чүйдөк эле жана Абиездеги 2 заправка турган жер. Ошол жерлерди оңдоп коелу. Ратификациядан өткөндөн кийин оңдолбой калат, мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошого карабастан кнопканы салып туруп 2008 жылы апрель айында өткөрүп берип койду. 2009 жылы бул кылык болуп атат. Ошон үчүн биз ар бир жасаган кадамыбызды жет өлчөп бир кесип жасашыбыз керек. Бул мамлекеттин кызматка баргандан кийин ал оюнчук эмес, ал эл үчүн жалгыз сенин эле өзүңдүн эле ишиң эмес да. Бул жалпы элдин мамлекеттин иши. Ошон үчүн кылдат караш керек болчу. Мына ушунун кесепетинен чечилбей атат бүгүнкү күндө. Бирок Кудай буйрса, убакыт керек. Бир топ убакытты алат, чечебиз. Бул маселенин бир жагы болсо, албетте эми президенттин мамлекеттик сыр катары айта албаган бул сыяктуу маалыматтары дагы көп экени түшүнүктүү. Неге эле күн алыс 1-2 жаштарыбызды өзүнө арбап алып, көрүнгөн жерден безилдетип, ойду тоону сүйлөтүп, элдин көңүлүн башка жака бурууга аракет кылып жатканын, өзүнүн оппозициячылмын, мен чынчылмын, мен ыймандуумун, менден башканын баары эч ким эмес деп жүргөндөрдүн жүрөгүндөгү маселелердин бир мисалын кыргыз коомчулугу бүгүн эми так түшүнө баштады сыягы. Кыз бозуп алып энесин коркутат. Ууру күчтүү болсо, эсин доого жыгат деген сыяктуу элибиз арасындагы накыл кептер мына ушундай учурларга толугу менен дал келип турат. Саясат өз жолу менен улана берчү нерсе деңизчи, бирок өзүңдүн адамдык абийириң алдында мейли элден коркпосоң, ошол чек арадагы карапайым журтубуздун азабынан коркпосоң, жүзү жоктук кылып, көрүнгөнгө күнөөнү артып, өзүңдү периште кылып көрсөтүүнү кесип кылып алган болсоң, анда жок дегенде жараткан Аллах Тааланын алдында тообо кылууга кантип болбосун. Баарыбыз дээрлик күн сайын соц тармактар аркылуу президент Жапаров менен УКМК төрагасы Ташиевдин достугу тууралуу терс маалыматтарды угуп, окуп жүрөбүз. Буга үйрөнүп деле калгандар болсо керек. Экөөнүн достугу бузулуптур, экөөнүн ортосунда тирешүү башталыптыр, эки дос таасир талашып атыптыр деген кептерди атайылап таратып жаткан күчтөр бар экенин да билебиз. Бул сөздөрдүн артында кимдер турганын, алардын максаты кандай экени тууралуу да бүгүн өлкө башчысы тарабынан конкреттүү жооп узатылды. Анан дагы буга чейин айрым баягы ушак айың менен, айрыкча Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди эптеп, ар нерсеге байланыштырып каралоо менен күн көрүп калган сайттар дүйнө жүзүндөгү адамдар үчүн өтө пайдалуу ачылыш кылгандай болушуп, резиденцияда Ташиев жашап атыптыр деп айгай салып жатышканын да билсеңиз керек. Президент бүгүн бул маселеге да так жообун узатты. Экөөбүздүн мамилебиз жапжакшынакай, эч качан бузулбайт. Биз башкалардай эмеспиз. 16 жылдан бери биз жакын таанышпыз. 2005 жылдан бери карай саясатта бирге келатабыз. Саясаттын ысыгына күйдүк, суугуна тоңдук, баспаган чокту да бастык, сууну да кечтик, бардык азаптарды да бирге тарттык, жыргалчылыкты да бирге көрдүк. Ошондуктан эч кандай мамилебиз бузулбайт, мындан ары дагы бузулбайт.
Birinchi 100% kepilдикти Кудай гана берет, мен 99% кепилдикти мен берем сиздерге. Бузулбайт эч кандай. Бул ушак сөздөр. Албетте баягы коомчулукта баягы экөөнү чабыштыра коеюн, анан ортодо мен бир пайда көрөйүн деген саясатчылар көп бизде. Аган да аракет кылышты барып. Ой сен бу жерде ГКМБнын башчысы болуп отура берсең, сен жок болуп кетесиң эртең. Эл унутуп калат сени. Сен барып туруп парламентке барып спикер боло калышың керек деген күчтөр да чыкты. Жок, бирок биз андай алдырган жокпуз аны. Андай чагымчылдардын жетегине кетип калган жокпуз. Кетпейбиз да мындан кийин. Госрезиденцияда ооба Ташиев госрезиденцияда жашайт. Госрезиденцияда бул мамлекеттик үйдө. Аны кимдер жашайт, кимдер жашабайт, аны управ делами менен мен чечем. Мен уруксат бергенмин. Анткени Ташиевдин коопсуздугу керек. Акыркы убактарда мына кандай иштеп атат, өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Эл журт баа берип атат. Анан кийин аны мындай сен мамлекет үчүн жаның каны жаныңды аябай иште, а коопсуздугуң көчөдө кала берсин деген мамиле кылсак, анда эртең эч ким иштебей коет мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Ошондуктан Демек, айласы кетип, жумурткадан кыр издеп, эмне кылаарын билбей, кийим кечесине, жашаган үйүнө, барган батасына, той топурасына болсо дагы асылып, жасалма рейтингтерди чыгарган болуп, элин атынан сүйлөп, өзүн кыйын эксперт сезип, өзүн кыйын саясатчы сезип, Жапаров менен Ташиевке зыяныбыз тийип жатат деп өздөрүн жыргатып, күн алыс кафе клубтарда майрамдап, ырдап, бийлеп, ичип жегенине сүйүнүп булар жүрүшкөндө, мамлекетибиздин, бүтүндөй кыргыз элибиздин жүгүн мойнуна алган президент Жапаров менен УКМК башчысы Ташиев армияны, айрыкча чек ара кызматын күчтөндүрүүгө аракет кылып жүргөнүн көрүп турабыз. Туркияда жасалып жаткан Байрактар жана Россияда жасалып жаткан Арлан 10E моделиндеги учкучсуз учуучу аскердик аппараттардын сатып алынышы эч кандай жардам иретинде эмес, кайрымдуулук эмес, өзүбүздүн акчага сатып алынып жатканы ар бир патриот кыргызстандыкты кубандырганы талашсыз. Мындан ары мамлекет бирөөнүн жардамына муктаж болуп, башка мамлекеттер качан бизге жардам берет экен деп карабастан, өзүбүздүн акчага, өзүбүздүн мүмкүнчүлүк менен сатып алууга бүгүнкү күндө мамлекетте финансы пайда болду жана бул маселени президент тапшырыгы менен биз аткарып атабыз. Кудай сактасынго, бирок эми мурдагыдай кылып кыргыздын бир акылсыз чиновниги кезинде кол коюп койгон бир протоколду негиз кылып, ар кандай шылтоо менен кыргыз жерине кол саламын деп аракет кылчу болсо, анын өзүнө жараша балким ашыгы менен катуу жообун алат. Байрактардын баасын бүт дүйнө өлкөлөрү жакшы билишет. Кыргызстанда байрактардын болушу албетте бизге душмандык кыламын дегендердин түн уйкусун бузуп жатканы талашсыз. Бирок эч качан кыргыз мамлекети бирөөгө биринчилерден болуп ок атып, кан төгүлүүчү кадамдарга барбайт. Буюрса элибиздин ынтымагы бекем болуп, ар кандай ички жана тышкы душмандардын ар кандай кара ниеттүү оюндарына азгырылбай, Кыргызстаныбыз үчүн бир муштумга биригип аракет көрүлсө, биз дагы башка мамлекеттердей болуп, өзүбүздүн күчтүү армиябызга, күчтүү экономикабызга, элинин курсагы ток, байлыгы жетиштүү, билимдүү, өнүккөн, нукура улуттук баалуулуктарын бекем кармаган мамлекеттердин катарын толуктайбыз деп ишенебиз. Албетте мунун баары өзүбүздүн колубуздагы маселе жана өзүбүздөн гана көз каранды. Саламатта калыңыз.